Менин 3 уулум бар дейт мурдагы жолдошумдан. Мен бир кары имандуу жигитке турмушка чыктым, экинчи аял болуп, жашыруун жол менен. Убакыт сааты келсе ачыкка чыгарам деген. Карындаштарым, урматтуу карындаштарым. Айтпады дебеги эле, мындай катуу эле айтайын, мурда дагы муну көп эле эскертип келген. Урматтуу карындаштарым, эжелерим, экинчи турмуш болобу, үчүнчү турмуш болобу шарият уруксат берген, төртүнчү турмуш болобу жашыруун нике деген сөз жок. Мындайча айтканда, мындай жөнөкөйлөтүп жеңил сөз менен айтайын, биринчи турмушту гана ачык кылып алат да, калгандарын жашыруун эч кимди билдирбей деген маселе жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти биздин Ханафи алым Шейх Мулла Али-Кари өзүнүн Мажму Расаилинде нике боюнча 40 хадис тап келген, ошол китебинде алып келип чечмелеп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, адал менен арамды айырмалап турган нерсе, ошол илгери арабтар үйлөнгөндө алардын үрп адатында жанагындай добул басырып, майрамдын шан шөкөтүн билдирген го, ошондой кой союп, мындай элди чакырып, ачыкка жарыяга чыгаруу деген. Ошол нерсе менен да. Ошон үчүн карындаштарым, эчелерим, кайра бир айтайын, экинчи болсун, үчүнчү, төртүнчү турмуш сиз жөнөкөй эле чыгып аткан жоксуз. Ал нике эч качан оюнчук жеңил каралбайт. Эки көздү жакшынакай ачып, ар жак бер жакта карап, жети өлчөп бир кесип, ким дүйнөнүн илимин окуган илимдүү болуп кетеби, Куранды толук жаттан кааруу болуп кетеби, шашпай, сырткы келбетине алданбай, сөзүнө жан эрип кетпей, башка болбой, менин кадимкидей ата энемдин астынан келип никелеп, никемди ачыктап алып кетиңиз деп айтышыңыздар керек болот. Антпесе маселени эртең ушундай өкүнүчтүү маселе менен бүтүп калат да. Азыр үйлөнө берели, кийин ачыкка чыгарам деп. Нике бул оюнчук бу сиздерге. Оюнчук бу нике сиздерге. Кандай бул бир туугандар? Нике менен аял дагы, эркек дагы ойногонго болбойт. Бул Кудай Тааланын атайын шарият катары түзүп берген адамдын бактысы үчүн, келечеги үчүн, аалам өз огунда айланып жүрүү үчүн түзүп берген чоң өкүм бул. Көп эже карындаштарыбыздан ушундай арыздануу даттаны келип атат. Илимдүү экен деп тийдим эле, Куран жаттаган экен деп тийдим эле, сылык жүргөндөн тийдим эле, кийин эле башка болуп калды деп. Шариятта бар 4 аял алуу, бирок биздикилер даяр эмес болуп атат ага. Ойноп кетип атат, шарттарын унутуп калып атат. Ошон үчүн аны саналуу гана адамдар ала алат да. Жон териси калыңдар, чөнтөгү калыңдар, анан Кудайдан чындап корккан, адилеттүү болом деген адамдар. Бул эркекке дагы, бул аялына дагы тиешелүү маселе. Шариятты оюнчуга чыгарбагыла бир туугандар. Ойлонгула чыгуудан алдын. Азыр эми ачыкка чыгара албайм дейт мына, ата-энемден корком дейт. Кудайдан коркпойбу? Мен бул шартына да ыраазы болдум. Семьяны сактап калыш үчүн эми болсо өзүнүн семьясын дейт, үй бүлөсүн биринчи орунга коюп, бардык жагдайын түзүп берип багып жүрөт, а биздин абалыбызды да сурабайт. Чалсам албайт, салам берсем алек да калбайт. Устаз эмне кылышты билбей калдым. Күн сайын ойлонуп, ооруп да калдым. Устаз биринчи аял менен экинчи аялдын укугу бирдей. Шариятыбызда мына Ал-Мухталил фатва деп турбайбы? Оң жакта, сол жакта артыбызда бүт ханафи китептер көбү. Ошол жерде келет. Вал жадидату вал атиqatu. Жаңы үйлөнгөн аялы дагы, мурдагы байбичеси дагы, кийинки токолу дагы, экинчи аялы дагы, үчүнчү аялы дагы, кандай болбосун, бардыгы шариаттын өкүмүндө бирдей болот дейт. Бардыгы бирдей болот. Айттык го жана башында жөнөкөй тил менен, биринчиси гана кадыр баркы болуп, кийинкиси деген сөз жок. Албетте биринчи кыргызда байбичеде өзүнүн урматы болгон, бирок ошончо ала турган болсо, экинчисин дагы сыйын, биринчидей коюш керек, үчүнчүсүн дагы. Бул эки тараптан тең эскериле турган маселе. Мен кары имандуу жигит адилеттүү болот деп турмушка чыкканмын. Ал окуган Куранында, же койгон сакалында, же башкадан да билинбейт. Такыбачылык могу жүрөктөгү маселе да бул. Ошон үчүн аны жакын кол коңшусунан суралат, мамиле кылган адамдардан суралат. Бул чындап эле кандай адам деп. Динди бет кап кылып чүмкөнүп жүргөн жокпу деп. Устаз азыр мен только өзүмдү күнөөлөп ооруп да калдым. Өзүңүздү күнөөлөбөңүз, эми мейли убагында кемчилик кетти, бирок күйөөңүзгө айтыңыз, Кудайдан коркуңуз. Мен баары бир сиздин ата-энеңизге барып айтамын. Никебизди ачыкка чыгарыңыз, же жок дегенде жакшы мамиле кылыңыз, жарытылуу. Кандай бул? Үйлөнүп алып, кызыгын көрүп, анан мен ата-энемден корком, үй бүлөмдөн корком деп анан сизди ачыкка чыгарбай, же мындай күйөөлүк милдетти өтөп атса, айтыңыз. Кудайдан коркуңуз, мен анда кайната кайненем өзүм эле барып айтайын деңиз.